Салам достор, бул видео сабакта биз 5-класс математикасы боюнча параллелепипеддин көлөмү жана беттеринин аянты деген темага тиешелүү болгон маселелердин чыгарылыштарын карайбыз. Бул 115-бетте. Сабактын планы биринчи эле бул китепте берилген маселенин чыгарылышына түшүндүрмө, андан кийин 289 жана 290 номердеги маселелердин чыгарылыштарына токтолобуз. Анда демек биринчи план бул төмөгүдөй маселе бер. Туурасы 3 метр, негизинин аянты 27 метр квадрат, толук бетинин аянты 174 метр квадрат болгон тик бурчтуу параллелепипеддин көлөмүн тапкыла. Демек бизге эмнелер берилди? Биринчи эле бул туурасы берилди, экинчи бул негизинин аянты жана ошондой эле толук бетинин аянты. Бизге белгисиз көлөм. Ошондой эле көлөмдө колдонулган бул узундук жана бийиктик. Анда чыгарылышка келген учурубузда мында бизде биринчи эле бул негизинин аянтынын формуласынын негизинде биз узундукту таап алабыз. Бизде негизинин аянты да белгилүү жана ошондой эле туурасы дагы белгилүү. Негизинин аянтын билебиз, бул туурасына узундугун көбөйтүп койгондун жыйынтыгында келип чыгат. Мында ордуна койгон учурубузда маанини 27 метр квадрат барабар а көбөйтүү 3 метр болот. Мында биз аны таап койгон учурубузда 9 метр экендигин алабыз. Демек бул параллелепипеддин узундугу 9 метр экен. Эми келебиз толук бетинин аянтынын формуласы бул жерде. Толук бетинин аянтынын негизинде бизде бул толук бетинин формуласында колдонулган маанилердин ичинен бир гана бизге бийиктик белгисиз. Демек ушул жерден биз бийиктикти таап алабыз. Ордуна койгон учурубузда демек бизде мындай жыйынтык келип чыгат. 24 метр көбөйтүү h барабар 120 метр квадрат. Мында демек ордуна эле койдук болгону жана ошондой эле окшош маанилерди бир жакка топтоп кошуп кемитип койдук. Жыйынтыгында демек h'ты тапкан учурубузда 120 метр квадратты 24 метрге бөлгөн учурубузда 5 метр экендиги келип чыгат. Демек h барабар экен 5 метрге. Эми демек көлөмдүн формуласындагы бардык эле маанилер табылды. Анда ордуна коюп коебуз. Көлөм демек барабар 3 метрге 9 метр. Бул 3 метр бул туурасы, 9 метр узундугу, ал эми 5 метр бул бийиктиги. Жыйынтыгында 135 метр куб келип чыгат. Анда демек жообу бул 135 метр куб экен. Түшүнүктүү болду, Анда демек кийинки маселеге өтөлү. 289 номердеги маселе. Мында төмөнгүдөй. Толук бетинин аянты 240 дециметр квадрат. Ал эми негизинин аянты каптал бетинин аянтынан 60 дециметр квадратка кичине болгон тик бурчтуу параллелепипеддин каптал бетинин аянтын тапкыла. Демек мында эмнелер берилди бизге? Биринчи эле бул толук бетинин аянты 240 дециметр квадрат экен. Негизинин аянтын бул x деп белгилеп алабыз. Себеби бизге так маани берилген жок. Ал эми каптал бетинин аянтын болсо, бул жерде демек x плюс 60 дециметр квадрат болот. Себеби бул негизинин аянтынан каптал бетинин аянты 60 дециметрге чоң. Анда биз табышыбыз керек каптал бетинин аянтын. Эми чыгарылышка келебиз. Биринчи эле бул бизге белгилүү толук бетинин аянты деген бул негизинин аянтын 2ге көбөйтүп жана ошондой эле каптал бетине кошуп койгонубузда жыйынтык толук бетинин аянтын берет. Бизде толук бетинин аянты белгилүү, бул 240 дециметр квадрат барабар. Демек 2ни көбөйтүп коебуз биз x-ка. X-ыбыз бул негизинин аянты. Аны кошуп коебуз бул каптал бетинин аянтына. Каптал бетинин аянтын биз бул жерде шарттуу түрдө x плюс 60 дециметр квадрат деп алганбыз. Демек ордуна койгон учурубузда келип чыгат. Мында x-тарды кошкон учурубузда 3x. Ал эми окшош маанилери бул жерге топтойбуз. 240 дециметр квадратка 60 дециметр квадратты алып өтүп, аны кемитип койгон учурубузда 180 дециметр квадрат экендиги белгилүү болот. Эми мында x-ты тапкан учурубузда 180 эле болгону 3кө бөлүп коебуз, Анын жыйынтыгында 60 дециметр квадрат экендиги келип чыгат. Демек мындан эми биз тапсак болот. Бизде x-ыбыз барабар болчу негизинин аянтына. Демек негизинин аянты 60 дециметр квадрат экен. Эми каптал бетинин аянты болсо, ошол негизинин аянтынан 60 дециметрге
чоң болчу, дециметр квадратка чоң болчу. Демек 60 дециметр квадратка 60 дециметр квадрат кошуп койгон учурубузда жыйынтыгында 120 дециметр квадрат келип чыгат. Анда жообу бизде каптал бетинин аянты 120 дециметр квадрат экен. Түшүнүктүү болду, Анда кийинки маселе көтөлө. 290-чу. Мында төмөнкүдөй маселе бар. Узундугу 6 метр, негизинин аянты 24 метр квадрат, каптал бетинин аянты 140 метр квадрат болгон тик бурчтуу параллелепипеддин көлөмүн тапкыла. Демек, мында дагы бизде эмнелер берилди? Биринчи эле бул узундугу жана ошондой эле негизинин аянты жана каптал бетинин аянты. Биз табышыбыз керек көлөмдү. Анда чыгарылышка келген учурубузда биринчи эле биз бул негизинин аянтынын формуласын пайдаланып, биз туурасын таап алабыз. Бизде узундугу жана негизинин аянты белгилүү. Ордуна койгон учурубузда, демек 24 метр квадрат барабар 6 метр көбөйтүү б болот. Б бул туурасы. Бны таап койгон учурубузда, демек 24 метр квадратты 6 метрге бөлүп 4 метр экендигин алабыз. Келебиз эми каптал бетинин аянтынын формуласына. Каптал бетинин аянтынын формуласынын негизинде биз h-ты таап алабыз. Башкача айтканда бийиктигин. Бунда болгон эле ошол бийиктик белгисиз калган маанилер баары берилген. Ордуна койгон учурубузда, демек бизде момундай жыйынтык келип чыгат. 20 метр көбөйтүү h жана барабар 140 метр квадрат. Ордуларына койдук болгону, көбөйтүп койдук жана ошондой эле кошуп койдук жыйынтыгын. Түшүнүктүү болду, Анда демек эми h-ты таап койсок бийиктикти, анда 140 метр квадратты болгону 20 метрге бөлүп коебуз. Жыйынтыгында бул 7 метр экендиги келип чыгат. Демек, мында бийиктик 7 метр. Эми көлөмгө келебиз. Бизде көлөмдө колдонулган бардык маанилерди таап алдык. Туурасын да, бийиктигин дагы. Демек, ордуна эле болгону коюп коебуз. Бул a көбөйтүү b көбөйтүү h. 6 метр, 4 метр жана ошондой эле 7 метр. Көбөйтүп койгон учурубузда 168 метр куб экендиги келип чыгат. Демек, жообу көлөмү 168 метр кубка барабар. Түшүнүктүү болду, Демек, бүгүнкү сабакта берилген маселелер ушундай. Математикалык билим жолуңарда ийгиликтер болсун, достор. Кийинки сабактарда жолугушканча.